ислам өлкөлөрүндө еврейлерди күнөөлөп келишет. Бунун мүмкүн чындыгы бардыр. Чындыгында чоң чоң дүйнө жүзүндө гигант компанияларды, финансылык булактардын башында еврейлер турат деп көбүнчө ушинтип айтышат. Эми мен баягы так маалыматым жок, ким еврей, ким немисче, ким француз экени. Бирок ошентсе дагы дүйнөлүк стратегиялык оюндарды кылган сөзсүз бир топтор бар. Ошолордун ичинде еврейлер болушу мүмкүн. Бирок бөлөк улуттар да жок эмес деп эсептейм. Андыктан жалаң еврейлер кылып атат дегенге мен эми толук кандуу кошула албайм. Бирок чындыгында баягы стратегиялык жүрүштөрдү кайсыл мамлекет болбосун, кайсыл держава кылбасын, ушундай бул баягы табият, баары бир ошондой жолдорго бармак. Анын башында бүгүнкү күндө еврейлер көбү нерсе тургандыгы боюнча ушундай кептер айтылат. Бирок эми мен чындыгында улут еврей экенин аны жакшы биле албайм. Бир тууган Америка менен Орусия жок болсо эле бардыгы жакшы болуп кетет дегенге кошула албайм. Анткени баары бир экономикалык бул табият. Эгер Америка менен Орусия жок болсо, анын ордуна сөзсүз экономикалык державалар пайда болот.